Юго-Востокто адамдар көп эле жашаган жерде, тактап айтканда, проходимость жакшы болгон жерде ушул даяр иштеп жаткан продуктовый магазин срочно сатылат туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул сатылуучу продуктовый магазин көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Себеп дегенде ала турган болсоңуздар магазинде жылына 38 000 эле налог төлөйсүздөр туугандар. Башка эч кандай чыгымы жок. Аренда деле төлөбөйсүздөр. Магазин өзүңүздөрдүкү болуп калат. Болгону мамлекетке жылына 38 000 налог эле төлөп турасыздар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын дей турган болсоңуздар, лайктан басып сактап алыңыздар туугандар. Сатыла турган ушул даяр иштеп жаткан магазиндин баасы жана ээсинин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат туугандар. Дареги, мен турган жер туугандар, бул барыңыздар эле билген Юго-Востокто турам. Анан бул магазин алдына кантип келем дей турган болсоңуздар, Юго-Востокто жайгашкан мына ушул 4 кабаттуу домго ориентирди алсаңыздар болот. Адреси болсо Исанов 33 экен. Ушул домдун эле бет маңдайында мына ушул магазин сатыкка чыгып атат. Ушундай көрүнүштө, узун турасы 6га 6. Анан байкап атасыздарбы, бул жерде домдор дагы көп экен туугандар. Наркы жагында, берки жагында, нал жактарда караңыздар, домдордун саны өтө көп. Бул жакта дагы бар экен. Мына жактан бир аз эле мындай аралап 100 метр чыгып барсаңыздар, Исанов көчөсү, Акбура дарыясына деле жакын. Локация өтө сонун. Анан туугандар, мына жерде кошумча бутиги дагы бар. Бул жерге кийин сиздер эт, фарш сатсаңыздар болот, мясной кылып. Же болбосо пирожки, самса бышыра турган бир бутик кылсаңыздар болот. Варианттар көп. Билинбеген менен бул жерде дагы элдин саны көп туугандар, домдор көп эле экен. Студенттер көп мындай айтканда. Бул болсо магазинибиздин ички тараптан көрүнүшү, узун турасы 6га 6. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калтырылат. Так, дагы кандай маалымат? Полочкалар бар экен, холодильниктер бар экен, кассасы, кондиционери, таразасы, камерасы, бардыгы бар туугандар. Келесиздер, продукталардын түрлөрүн толтуруп, магазинди жасап, сонун кылып иштетсеңиздер болот. Анан магазинди мындай содага жөндөмү бар адам гана иштете алат, билесиздер. 10 000 сомдук товарды тизип алып, сода кыла турган болсоңуздар, сода болбойт. Жакшына расход кылып, магазинди толтуруп, жылтыратып ишти кыла турган болсоңуздар, сода боло берет, адам кирип чыга берет туугандар. Андыктан алыңыздар, иштетиңиздер, чыгымы жок экен. Аласыздар, мамлекетке жылына 38 000 налог төлөйсүздөр, болду туугандар. Башка эч кандай чыгымы жок. Төлөсөңүздөр ошо светке төлөп коесуздар, болду, башка расходу жок. Себеби магазин өзүңүздөрдүкү болуп калат. Анан документтери дагы экен, мындай купля-продажа деген документтери бар, бүт бардыгы жакшы. Кийин ала турган адам келсе, өзүм дагы сүйлөшүп толук маалымат берем деп ээси мага информация берди. Бардыгы бар экен туугандар. Келесиздер, продукта менен магазинди толтурасыздар, ишти кыла бересиздер. Анан арендага берип койсоңуздар дагы болот экен. Бул местаны мисалы 10 000ге берип жүргөн экен туугандар, бул местаны ээси. Эми ал арендага алган адам кандай десем, кичине бир 50 000 сомдук акча менен кичине товарды мындай тизип эле сода кыла бериптир. Андай кылган болбойт, билесиздер, минуска кетип калат. Жакшы бир 200 000 акчаны сарптап, магазинди толтуруп, магазиндей кылып иштетсе, адам кирип чыга берет, сода боло берет туугандар. Андыктан колдон чарбаңыздар, ээлерине чалыңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр, толук маалымат алыңыздар. Документтери так экен. Мына бардыгы бар экен, кондиционер, камера, холодильник, тараза, бардыгы бар. Полочкалары даяр. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул даяр иштеп жаткан аты чыгып калган магазиндин баасын айтайын. Баасы болсо $20 000 бааланды. Анан ээси айтып атат, ала турган реальный адам болсо жакшы кеми болот атат. Балким $15 000 берет, балким $17 000 берет. Эми ээлерине чалып сүйлөшөсүздөр. Бирок жакшы кеми бар деп мага түшүндүрүп берди. Барыңыздарга ийгилик. Өтө сонун жерде жайгашкан сатылуучу ушул магазинди колдон чарбаңыздар. $20 000 жакшы кеми бар.